Дарак бир жерден көгөрөт дейт даанышман элибизде. Өмүрүн өз сүйгөн кесибине арнап, анын өтөөсүнө жете билген инсан гана чыныгы кесипкөй, мол тажрыйбага ээ жана кийинки муунга жол көрсөткөн устат болот эмеспи? Анысы сыңары өмүрүн журналистикага арнап бүгүнкү күндө ардактуу үй салуудагы Насипа Болотова эжебиз туурасында сөз кылабыз. Насипа Болотова касиеттүү Таластын Акжар айылында жарык дүйнөгө келген. Жаштайынан журналист болом деген кыялы көкүрөгүндөгү максаты ишке ашып 1981-1986 жылдары Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүнө билим алган. Окууну 1975 жылы Талас районунун Долон орто мектебинен бүттүм да. Анан ошондо менин өзүм агам белгилүү балдар жазуучусу Мекен Болотов агай мен бір тууган байкем. Ал киши аябай белгилүү журналист болгондон кийин ошодон уламбы мен ошо өтө таасирленип, анан кийин ушу байкемдей болсом, мен ушундай бир журналист болсом, репортер көтөрүп кыдырганды ушуну аябай жаш кезимде аябай тилечим да. Кыялданышым, менин ошо кыялдарымдын бири ушул болчу да. Ардагер журналист Насипа Болотова алгачкы эмгек жолун УТРКда кабарчы болуп иштеп, балдар программаларын даярдап келген. Анан 1977 жылы ошо окууга тапшырып эле, анан бирок турмуш шартка байланыштуу мен ошо УТРКнын өзүндө ошо штаттан тышкары кабарчы болуп иштеп, ошол балдар редакциясында Акылтай дагы бир топ балдардын үнүн окуп, ошол жактан ошо бир жарым жылдай анан кийин ошол жактан көп тажрыйба алып, белгилүү агайлар менен, белгилүү эжелер менен ошол жактан иштешип калдым да. Анан кийин окууну 1988 жылы бүттүм. Университеттин Жусуп Баласагын атындагы университеттин журналистика факультетин бердим. Ал жерден дагы аябай белгилүү эң күчтүү мугалимдерден сабак алдым десем жаңылышпайм. Өзүнө сүйгөн кесибинен алыс кете албаган Насипа Алтымышевна эмгек жолун Талас облусу уюштурулгандан кийин Лелин туусу газетасында уланткан. Бул жылдар газетада эмгеги сиңген ардагер журналисттерден таалим алып, алардын мол тажрыйбасы аркылуу бир топ жетишкендиктерге жете алган. Мен өзүм ошол 1981 жылы область кайта түзүлгөндөн кийин 1981 жылы Лелин туусу деген газета ачылган. Ошол убакта жаштардын курамы өтө көп болчу да. Ал жаңы газета болгондон кийин 60-ка жакын ошо киши коллективибиз ошо 60-ка жакын болчу да. Алиаскар Жумушалиев редактор эле газетанын. Анан белгилүү журналисттер менен иштешип калдым да, айсам жаңылышпайм. Кудайберген Исаев, Аскарбек Иманбеков, агай Машакбай Рахманкулов, Айчүрөк Макешова, ошого окшогон бир топ белгилүү журналисттер менен иштештим. Ошолордун катарында ошо биз жаштар Даражан Сыдыкова, Суранчы Дүйшөбаев, дагы бир топ ушундай жаштар ушундай жаңы окууну бүтүп келип, ошол жактан баарыбыз чогуу иштеп жүрдүк да. Мен көп тажрыйбаны ошо газетадан топтодум да, айсам жаңылышпайм. Себеби дегенде аякта белгилүү журналисттер багыт бергенге, бул макаланы кантип жасат, информацияны кантип жасат, баардыгы ошо көп нерсени үйрөтүштү. 1993 жылы Талас облустук телерадио компаниясынын радио бөлүмүнүн режиссеры кызматына иштеп келсе, 2008 жылдан 2021 жылга чейин Талас облустук телерадио компаниясынын башкы редактору кызматын аркалап келди. Бул учурда телерадионун ысыгына күйүп, суугуна тоңгон кыйла түшүктү көтөрүп иштеп келди. Айрыкча Талас облустук телерадио компаниясы ар күнү эфирге чыга баштаган мезгилде чоң жоопкерчиликти алды. Турмуш шартка байланыштуу декретте жүрүп калдым, балдар кичике болуп калды. 1993 жылы Нурсулан Акматов агай Насипа область жоюп кетип, накей эми жумушу жок жүргөн экенсиңер, бизге келгин, теледе иштеп жүрбөдүң беле деп. Мурда ошо теледе иштеп жүргөндө ошо Туратбек Жусупов, Нурсулан Акматовдор
балдар редакциясында ал кишилер иштешчи да, ошондон улам мен агайлар таанышым да. Анан кийин 1993 жылы 16 июлда ошо телерадио компаниясына жумушка орношуп кирдим. Мына ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин ошол жакта иштеп, ошол жактан тарбия алдым, тажрыйба алдым. Белгилүү Шайшенал Торжоков деген мыкты журналист агайлардан, кесиптешим Табыш Назаркулов, Секен Турдугулов ушундай жакшы агайлар менен иштешип калдым да. Анан эми эмгек жолумда болсо радиодо иштеп жүргөндө режиссерлукту бир 12-13 жылы аркалап калдым. Ал убакта эң кызыктуу күндөрүбүз Таластан шийит адабий музыкалык программасы чыкчы. Таластан шийит адабий музыкалык программабызда ал убакта 1 саатка чыкчык. 1 саатка чыкчык. Өзүбүз окуп, өзүбүз сценарий жазып, өзүбүз артист болуп, эң белгилүү радиолордун катарында турчук биз Таластан шийит. Баягы чыгармачылык топту жетектеп, ошо башкы редакторлук кызматты аркалап, тажрыйбамды көрсөттүм десем жаңылышпайм. Көп жаштарга насаат, кеңешимди айттым. Насипа Болотова телевидениенин башкы редактор кызматын 10 жылдан ашык аркалаган мезгилинде Талас телерадиосунан чыккан ар бир программанын даярдалышына, тартылышына жана эфирге чыгарылышына чейинки бардык аракеттерди жасады. Таңкы талас берүүсү түз эфирге чыкты. Өз учурунда Насипа Болотова өзү да Дилмаек программасын алып чыгып, Сайра Комуз, Манас, поэзия көрсөтүүлөрүн эфирге даярдады. Коңур желиң, түркүн түсүң, кулпуруп, кызыл тазыл токоюда таласы, күз дестетип Пушкин сүйгөн эчаккы, быйылкы күз сен да узап барасың. Насипа Алтымышевна менен мен 2006 жылдан бери ушул Талас телеканалына УТРКдан которулуп келгенден бери бирге иштешип калдым. Өзүңүздөр билгендей, ал убакта Талас телеканалы тарабынан биринчи радиого, ошол убакта Кыргыз радиосуна атайын программа даярдалчу да. Мына ошол программаны Талас уктуруусун даярдоодо, ошондой эле Таластан шийит программасын даярдоодо Насипа Алтымышевнанын эмгеги абдан чоң болгон. Анткени жарым сааттык программа, андан сырткары 45 мүнөттүк дээрлик 1 сааттык программа, бул музыкалык адабий уктуруу болчу. Мына ошол программаларды даярдоодо Насипа Алтымышевна өзүнүн чыгармачылык жигерин, изденүүсүн көрсөтүп, абдан бир башкача мамиле кылар эле да. Калеми да курч эле, анткени ошол мезгилде менин байкаганым чакан-чакан мындай бир эсселерди, чакан-чакан аңгемелерди жарата коюп, аны көркөм окуу менен радиого берип, ушундай бир чыгармачылык жигери күч болуп турган, чыгармачылык аракети ашып ташып турган убакта мен Насипа Алтымышевна менен бирге иштештим. Кийинчерээк Талас облустук телерадио компаниясында 2008 жылы мен жетектеп калдым компанияны. Мына ошондо Насипа Алтымышевна башкы редактор болуп иштеди. Менин баягы орун басарым катары эмгектенди. Мага абдан ал убакта жаш кадр катары, жаш жетекчи катары абдан мындай бир түйшүктүү жоопкерчилик жүктөлгөн. Мына ошол жоопкерчиликти Насипа Алтымышевна мен менен бирге көтөрдү. Мен баягы ишимдеги чыгармачылык бөлүктү мына ошол Насипа Алтымышевна биргелешип көтөрүүгө, биргелешип алып кетүүгө жардам берди. Бул жагдайда мен абдан бир Насипа эженин чыгармачылыкка башкача мамиле кылгандыгын, жоопкерчилиги абдан бийик экендигин байкадым да. Анткени кандай гана тапшырма берилбесин, ошо Насипа эже өзүнүн болгон күч аракетин жумшап, абдан бир мындай бир жоопкерчилик менен мамиле кылар эле да. Андан кийин
мен баягы декреттик өргүүгө кеткенден кийин биздин телеканалды Эрмек Асанович жетектеп калды. Мына ошол Эрмек Асанович жетектеп турганда дагы баягы кийин мен отпускадан чыгып келгенден кийин орун басар катары ал эме Насипа Алтымышевна бир 10 жылдан ашык, 15 жылга жакын бул башкы редактор болуп эмгектенди. Мына ошол жылдары Насипа эженин ошол Талас телеканалынын контентин жакшыртууга, программалардын сапатын арттырууга абдан бир аракетин жумшады. Таңкы программаларды түз эфирге чыгарууга Насипа эженин салымы зор болду. Мындан сырткары Насипа эже жаш кадрларды тарбиялоого, ошол Талас телеканалынан жаш жаңы келген кадрларды үйрөтүп тарбиялоого өзүнчө бир мектеп болду да. Насипа эже ошол келген ар бир баланын ысык соогуна кошо күйүп, ага кандайдыр бир деңгээлде жол көрсөтүп, жардамын берип, ал кадрдын, ал кызматкердин андан аркы иштеп кетүүсүнө жол көрсөтүп, колдоосун көрсөткөн мыкты бир чебер ардагер, кызматкер катары баалайм да. Ар бейшемби күнү эфирде Сайра Комуз, ал эми жума күнү Манас көрсөтүүлөрү Насипа Болотованын демилгеси менен даярдалып, эфирге берилип келет. Манас айтат Айкөлдүн урпактары, көмөкөйдөн куюлуп нур саптары, касиети көөдөндү жарып өтүп, бала уксун наристе урсактары. Каарданған Эрбакай этпушум өтүп кеткен соң кайрат толду боюна, акыл келди оюна, жерден тура калганы Семетейди бир карап, атаңдын көрүү сен бала. Эми Насипа эжебиздин ушул телевидениеге салган эмгеги биз билгенден өзгөчө деп баалай алам. Ошо телевидениеге эже өзү баягы жан дүйнөсүндө кыргыз деген, анын ичинде өзгөчө Манас деген тема жүрөгүндө жашап калган. Анан ошон үчүн эже чакырса керек келип, атайын ушул жума сайын бир жумада бир 10 мүнөттүк Манас айтуу передачасын программага киргизип атайын. Анан ошол жерден Манас айттырып, дээрлик 6-7 жыл аралык болду. Ушу 7 жылдан бери Манас айтуучу эже менен иштешип келем да. Анан жеке өзү менен сүйлөшүп калган мезгилде ошол Манас дүйнөсүндө болгон далалат аябай күчтүү. Балким бирөөгө айта албаган, балким бирөөгө жеткизе албаган ички сырлары ичинде кайнап турат, дагы болсо. Себеп дегенде ушу пенсия курагына келип, ардактуу эс алууга чыгып жатып дагы ошол жүрөгүндө мен жашоом Манас деп айтып жүрдү да. Себеп дегенде биз ушул мынакей бизде иштеген, телевидениеде иштеген балдар менен чогуу тартып жүрүп, бир топ сырларга ээ болгонбуз да. Алгач ушул жерде жаңы операторлор келип тарта баштаган мезгил эле анан Насипа эже айтып калды ушинтип. Ай, жигиттер, ушул Манасты тарткан жөн эмес, жөн киши тартпайт, буну деген бир уруксаты бар, же болбосо бир кайып колдогон адамдар тартат деп. Бирок ошону жакшы дил, жакшы нерсе менен тартса жакшылык болот деп айтып кеңешин берип калып. Деги мына республика боюнча азыркы күндөгү бар Манасчылардын бүттүгүн тең тартып архивге сактай алды. Андан тышкары алардын кандай ыкмада айтаарын жана алардын өзүнүн айтканы бар да. Раматтылык болуп кетти, Салимбай Турсунбаев деген Манасчы. Ошону баягы эфирге берердин астында чакыртып алып сурап атпайбы? Билгичтик ушунда да. Ай, Камил, бул Манасчы лирик Манасчы экен деп. Эмнеге десем, Семетейди окуясынан Гүлчөронун үргөнүштү кечкен жерин айтып атат. Бирок башка Саякбай Каралаевдин жазылган вариантына салыштырмалуу бул өзгөчө бир башкача ыкмалар бар экен, бул күчтүү лирик экен деп. Демек муну сындаган киши сындай алат, анан айткан киши айта алат да. Анан Насипа эженин ушундай эмгектери бар. Насипа эже өзүнө чоң истерди калтырды архивге. Ардактуу эс алууга чыгып жатканы бул ар бир адам мындай деңгээлге жеткени бар, жетпегени бар. Ушундай ардактуу эс алууга чыгып жатып дагы ушундай эмгекти калтырып кетип атканы бул чоң тарых, бир алтын сыя менен жазылган бир тамгаларды калтырып кетти. Насипа эжебиздики болсо эфирге кийинки муунга бир
көз карайке бир ыйыктыктарды, улуулуктарды сала турган республикада бүт манасчылардын баарын дээрлик жаш манасчыдан улуу манасчыга чейинки аксакалыбыз ошол Назаркул Сейдирахманов болуп калды. Азыркы учурда ошол манасчыларга чейин ар биринин бир кеминде бир сааттан айткан окуяларын запись кылып азыр ошо архивге сактатып койду да. Бул деген чоң эмгек. Кийинки муундагы бир 50 жыл өтөбү, 100 жыл өтөбү ошондо ушуну көрсө, бир манасчылардын кандай деңгээлде айткандыгын биле ала турган чоң тарыхты калтырды. Биз эми дээрлик эжебизге ийгилик каалайбыз. Ушу тукумунда өзү кызмат кылгандай улуу урпактар келсин деген тилектерибиз бар. Эжебиз ардактуу эс алууда баарыбыздын сыймыгыбыз болуп, улуу коногубуз болуп, төрүбүздүн көркү болуп жүрүшүнө тилектешпиз. Насипа Болотова кыргыз журналистикасындагы 40 жылдык эмгеги менен артында бир топ жаш журналисттерди тарбиялай алды. Ынтызар болуп келген жаш калемгерлерге багыт берип, андан ары журналистиканын терең сырларын үйрөттү. Ошо чыгармачыл топту жетектеп турганда биз аябай кадрларга, бизде ошо аймактарга журналисттер келгени көп деле келишчү эмес да. Кандай ошо өзүнүн таланты бар, журналистикага шыгы бар балдарды ошо келип калса, ошолорду колубуздан келишинче ошол кадрларды кетиргенге аракет кылчык. Бир топ жаштар келди. Ал убакта биздин телевидение өзүнүн техникалык базасы өтө жаңырган, өзүбүздүн эфирдик убактыларыбыз дагы бир топ кеңейген. Ошол убакта биз аябай ошо кадрга муктаж элек да, суусап турган кезибиз эле да. Мен эми көп эле кадрларды үйрөттүм деп айтсам жаңылышпайм. Мисалы, ошол убакта балдар көрсөтүүсү жаңыдан биринчи жолу чыгып атканда балажан көрсөтүүсүндө канча балдар келди, канча кыздар келди, ошолорду кантип алып чыгабыз, балдар менен кандай мамиле кылабыз деп ошо балдарга, кыздарга көп мээнет кылдык да. Мынакей ошолордун бири Айжан Нурманбетова деген кыз ошо бизден тарбия тайлим алды эле. Азыр бир топ журналистикалык чеберчилиги менен ошо Бишкекте жүрөт. Биз ошол убакта дикторлук, кабарчылык балдарды аябай издеп турган убакта өзүң келип калдың. Мынакей Айжамал Байырбек кызы, Чолпон Сайбетова, Рахат Бейшалиева, Нурсултан Курманбековдор, мына ушулардын баардыгы эле ошо телевидениеге көздөрү жабык эле келишет да. Балдардын баары өздөрүнүн таланттары бар, чымындары бар, бирок биздин өзүндүн иштөө ыргагыбыз башкача да. Анан ошолорго акыл насаат айтып, кантип эфирге чыгабыз, кантип сыртка чыкканда кантип интервью алабыз, ошолордун баарына ошо салымыбызды кошуп, Кудай буюрса, мына ошолордун баары азыр белгилүү журналисттердин катарын толуктап турат. Сөз эфирин улантат. Азыркы учурда таңында өздөрүнүн ийгилиги менен бөлүшөбүз деп келип калган бизге коногубуз бар. Анда студиядагы конокторубуз менен тааныштырып өтсөк. Биринчи түз эфирге чыкканда, бизде анда түз эфир жок, бирок башка областтардын баары түз эфирге чыккан. Ошондо түз эфирге кантип чыгабыз, кантип эле чыгып кетебиз дешип, аябай жетекчиликтер менен бирге көп аябай ошо толкундаган убагыбыз болгондой, биз кантип чыгабыз деп. Ошол убакта дагы ошо өзүм салымды коштум деп айтсам жаңылышпайм. Себеби дегенде биздин жетекчибиз Эрмек Асанович, ой, Насипа бир ойлонсоңор болобу, кантип чыгабыз деп. Анан таңкы таласта ошондо ой агай, анын сценарийин минтип эле жазып койсок анан ушинтип чыгабыз да деп, анан балдар кыздарды дайындап, сценарийин өзүбүз жазып берип, анан таңкы талас мына ошол күндөн ушул күнгө чейин жакшынакай болуп чыгып келатат. Негизи эле азыр эми мурдагыдай эмес, телевидение мурдагыдай эмес. Азыр баардыгы биздин техникалык базабыздын баардыгы өнүккөн, өскөн, балдардын баары азыр телекомпанияда 99% жаштар. Биз болсо баягы акыл кеңешибизди айтып, эфирден гана көрүүчү болуп, балдардын катасын болсо айтып, жакшы жагына болсо сүйүнүп турган кезибиз.
Насипа эженин окуучусу катары анын устаттык чеберчилигин баса белгилеп айтат элем. Ал телеканалга келген ар бир жаштарга өзүнүн колдоосун көрсөтчү биринчи кезекте. Анын ошо Насипа эженин колдоосу менен телеканалга келген жаштар мындан ары дагы ошол телеканалда өзүнүн эмгегин улантып кете алды деп айтат элем да. Анткени ошол жаңы келген жаш кадрды колдоо менен, ишенимдүү сөздөрүн айтуу менен жаш кадрларга өзүнүн демин берген, күч кубатын берген, ошолорго болгон ишенич аркылуу жаш кадрларды өстүрө алды деп айтат элем да. Анан кесиптик тажрыйбасы, көп жылдык топтогон тажрыйбасынын натыйжасында ошол телеканал бүгүнкү күнгө чейин иштеп, өнүгүп келди деп айтсак болот. ОТРК Талас телеканалынын күн сайын түз обого чыгып келген Таңкы Талас телекөрсөтүүсү бар. Бүгүнкү күндө түз эфирге 1 саат эфирге чыгат. Мына ошол Таңкы Талас берүүсүнүн алгачкы түптөлүшүндө Насипа эженин салымы зор деп айтсак болот. Ал учурда запись менен чыкса, ошол журналисттердин сүйлөгөнү, 1 саат аралыгында кеткен материалдардын бүт бардыгы сценарийге жазылып, сөзмө сөз ар бир кыймылына чейин жазылып эфирге чыкчу. Мына ошого Таңкы Таластын түптөлүшүнө, өнүгүшүнө, бүгүнкү күндө түз эфирде чыгышына Насипа эженин салымы абдан чоң. Ошол эле учурда Таңкы Талас берүүсүнүн алып баруучуларынын эфирге чыгышы, материалдарынын даярдалышы, маалыматтык маанайшат программа катары чыгышы дагы Насипа эженин көрсөткөн багыты менен өнүгүп келди десек болот. Ардактуу эс алууга чыгып жаткан Насипа эжеге ийгиликтерди каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Ар дайым азыркыдай жап-жаш, суп-сулуу бойдон өзүңүздүн эс алууңузду уланта бериңиз демекчибиз. Журналисттик кесип ары түйшүктүү жана жоопкерчиликтүү. Айрыкча азыркы учурда калкка маалымат таркатуудагы ыкчамдык, тактык жана жеткиликтүүлүк бул маалымат айдыңында жетишүүгө милдеттүү сапаттардан. Биздин журналистикада өтө татаалды, анткени ошо көп журналисттер же үй бүлөсүн тандайт, же болбосо жумуш тандап кеткендер бар да. Анан биз болсо ошо мен Кудайыма миң мәртебе шүгүр айтам. Биринчи орунда мен үй бүлөм турду. Бирок күндөп биз эфирде түнкү саат канча саатына карабай ошол эфир чыгыш керек. Эфир чыкпай калса болбойт. Жакшы жаңылык таап келиш керек. Ар дайым ошо ойлонуп гана жүрөсүң да, эртең эмне тартабыз, эртең кандай кылабыз деп. Үй бүлөмдү чогуу алып кеттим. Балдардын баардыгы жогорку билимдүү, эл кызматында аркалап иштешип жүрөт. Кудайдын муусуна шүгүр. 6-7 неберем бар. Кудайдын муусуна шүгүр. Биз Насипа эже экөөбүз бир тармакта иштегени менен бир мекемеде иштеген жокпуз. Бирок ошентсе да Насипа эже көп кеп кеңештерин кесиптеш эже катары көп акыл насаатын айтып жүрдү. Мен эжени терең урматтайм, сыйлайм. Анын үстүнө эже өз мезгилине, өз дооруна салым кошту. Өзүнүн кесибин сүйүп иштеди. Азыр мына минтип татынакай болуп ардактуу эс алууга чыкканы жатыптыр. Эженин мындан кийинки дагы иши жакшы болот деп ойлойм. Эжеге ийгилик каалайм. Мен аны бир гана кесиптеш эже катары гана эмес, жакшы адам, ак пейил, ак көңүл, чынчыл адам катары да буга чейин да сыйлап келгем, мындан кийин да сыйлаймын. Эжеге мындан аркы жашоосуна бакубатчылык, чың ден соолук каалайм. Насипа Болотова жаштайынан тактык менен жоопкерчилик канына сиңген сыяктуу. Ал өз жумушун ак тилден аткарды. Аймакта журналистиканын өнүгүшүнө зор салым кошту. Адамгерчилик бийик сапаты, мээрими жана боорукерлик мүнөзү менен жамаатта кады баркка ээ болду. Ар биринин көңүлүн таап жардам берди. Насипа эже менен 93-жылдан бери чогуу бирге иштешип келе жатам.
35 жылдын чамасы болуп калды. Мен ушул телерадио компаниянын түптөлүшүнө Насип эженин салымы зор деп айта алам. Анткени 93 жылдары азыркыдай жетишкендик аппаратуралар жок болчу, бардык кыйынчылыктардын бардыгы ошо телекомпанияда түшүк менен эфирге чыгып, радио берүүлөр берилчү. Ошол ишинде эже өтө чыдамкайлык, өтө жоопкерчиликтүү болду. Эже өзүнүн иш билгилиги менен, өзүнүн тажрыйбасы менен көптөгөн материалдарды эфирге алып чыкты. Эжеден көптөгөн тажрыйбаларын, эжеден көптөгөн үлгүлөрүн алдык. Мен ушул телемонтажер болуп иштеп, радиодо үн режиссер болуп иштегенин бардыгына эженин салымы зор деп айта алам. Азыр эс алууга кетип атат. Эже ушул өзүнүн жаштыгын, эмгегин баардыгын ушу телерадиого арнады. Көп жылдык талыкпаган эмгегинин аркасында Насипа Болотова Кыргыз улуттук телерадио компаниясынын ардак грамотасы, УТРКнын отличниги төш белгиси, маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси, Кыргыз милициясына 95 жыл юбилейлик медали жана президенттин Талас областындагы Айгарым укук төгүүчүлүгүнүн ардак грамотасы менен сыйланган. Насипа Алтымышевна мына ушул Талас облустук телерадио компаниясын өнүктүрүүгө өтө зор эмгек жумшады. Мына быйыл өзүнүн каалоосу менен ошол жаштар иштесин, жаштарга орун берели деп өз каалоосу менен ардактуу эс алууга чыкты. Бүгүнкү күндө дагы биз менен байланышын үзбөй келет. Ар дайым акыл насаатын айтып, жолун көрсөтүп, кеп кеңешин берип келүүдө. Эс алууда жүрсө дагы биз Насип эжеге ар дайым кайрылып, кеп кеңешин угуп турабыз. Мына бүгүн Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү корпорациясында эмгектенген кызматкерлер деги эле Кыргыз телерадио кызматкерлери кесиптик майрамын белгилеп жатат 8 декабрда. Мына ушуга байланыштуу мен жалпы кесиптештеримди, жалпы агай эжейлеримди, анын ичинде Насипа эжени ушул кесиптик майрам менен куттуктагым келет. Насип эже менен бирге ушул бизге акыл насаатын айткан Машакбай Рахманкулов, Эрмек Асанович, Насикат Мырзакулова, биз менен бирге иштешип кеткен Токтогул Ибрагимов, Канымжан Темиралиева эжекебиз башында турган мына ушул эжекелерибиз биздин телеканалдын өнүгүшүнө зор салымын кошкон инсандардан мына ушул жалпы бардыгын мен ушул кесиптик майрам менен куттуктап, иштерине ийгилик, бекем ден соолук, ардактуу эс алууда мындай бакубат жашоосун каалайт элем, тилек кылам, бар болушсун деп айтам. Кыргыз маданиятында, кыргыз журналистикасында өзүнүн зор эмгегин жумшап, кыйла жылдар маалымат айдыңында эмгек кылган бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы. Кыргыз Республикасынын журналисттер союзунун мүчөсү, маданияттын мыкты кызматкери, УТРКнын отличниги, ардактуу сыйлыктардын ээси Насипа Болотова тууралуу тааныштыңыздар. Ардактуу эс алууңузда өмүр кемеңиз кемибей бар болуңуз демекчибиз.